11 жыл алды, bizim de adamlar. Ушул прокуратура мага тез арада жооп бердилер. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын тургундарынын милиция кызматкерлерине болгон ишеним көрсөткүчү 58% түзөт. Бул күч органдарынын эл менен болгон жолугушуусунда маалым болду. Өткөн жылы жалпы 727 кылмыш иши козголсо, 467 кылмыштын бети ачылган. Аймактарда заманбап видео көзөмөл системалары орнотулууда. Тактап айтканда шаардын аймагында бардык болуп 6115 видео байкоо камералары орнотулган. Анын ичинен 436 видео байкоо камералары көп функционалдуу болуп эсептелинет жана адамдын жүзүнөн таануучу мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жарандар мектептердин алдында жол чырактарынын жетишсиздигин айтышты. Айрымдар иш берүүчүлөр тарабынан эмгек акыларын ала албай жатышыптыр. Мындан сырткары кысымга кабылган жеке ишкерлер да маселе көтөрүштү. Президентимиздин указы бар. Saat 10'dan кейін елдер эс алыш керек. Ал жерде түнү менен маска. Семейный Береке семейный ölçüdür. Круглые сутки машиналарды сиренасы бар, сигналы бар, hiç спокойно жашай албайт. Biz ошол тротуар жолдордо кечеги жаңгыртар балдарды садикке же эмеге алып бара албайбыз. Айланып баратабыз. Анан ошол биздин Кокумби көчөдө остановка жок. Эски остановкабызды жол бузулганда бузуп салышкан. Ошол бойдон остановка жок. Bizim Ayşe'den köşeden 44 tane yedide 3 gün ısrafı. 3 günün içinde 700 dolar versinler. Alasınlar bu olsa kalmayasınlar. Alasın cinsel senatı süperler değil. 3 günün içinde vermeler aldı. Saat 11'e geçti. Süperler. Saat 11'e daha haberler aldı. 44 tane bank buzuldu. Asparalarımız 750 lira ısrafı. Маселеси бар жарандарга катышууга чек коюлган жок. Андыктан түрдүү көйгөйүн алып чыккан жарандар да болду. Буга чейин кысымга кабылганы айтылган жеке ишкерлер да келип, бузулуп кеткен коммерциялык имараттарды мыйзам чегинде чечип берүүнү айтышты. Түнү менен канча акча талап кылган окуяда болгон. Ошол жердеги мэриянын кызматкерлери азыр дагы иштеп атышат. Эгерде ошонун бардыгы далилденсе, биз мыйзам чегинде чара көрүшүбүз керек. Анткени мындай ишкерлерге жанагындай акча сураган, зордук зомбулук менен жанагы үйлөрдү, машиналарды сатып берген учурларды анын бардыгын токтотобуз биз. 2025 жылы өлкөдө 23 миңден ашуун кылмыш катталган. Ал эми оор кылмыштардын саны 3439га жеткен. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.